Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Сиздер көпчүлүгүңүздөр билгендей, бизде балыкчыда Айша жалпы билим берүү мектеби 13 жылдан бери кыздарыбызга жакшы илим билим ва иманга талим тарбия берип мээнет кылып келишет. Ушул мектепти мурунку бала бакча имаратын сатып алып эмгектенип келишкен. Сиздер билгендей, 1 жылдан ашып калды го дейм. Премьер-министр Акылбек Жапаров мурунку бала бакча имараттары мамлекетке кайтарылсын деген жарлык чыгарган. Ошол жарлыкка баш ийип, мыйзамга баш ийип, ушул мектептин уюштуруучусу Нурдинов Курбан Ажыке өз ыктыяры менен Алланын ыраазычылыгы үчүн мамлекетке өткөрүп берип аткан экен жана ушул мектепти башка жакта салалы деген пикирде, ниетте турушкан экен. Мен кайрылып аткан себебим, туугандар, көптү күрсө көл болот дейт. Баардыгыбыз Алланын ыраазычылыгы үчүн, дүйнө акыретте пайдабыз үчүн бир көмөк көрсөтүп, жардамдашып койсок, туугандар. Ушул төмөнкү көрүп аткан, сиздер көрүп аткан номери, Курбан Ажыкенин номери, чалып же WhatsApp аркылуу байланышып, балким чет мамлекетте жүргөндөр бар, WhatsApp аркылуу байланышып бир тактап алсаңыздар болот. Жана ушул номерде М-банк оптималар тиркелген экен, байланган экен. Жана айта турган нерсе, туугандар, мисалы үчүн азыр жыл болуп чогулуп атышпайбы? Мисалы 90 жылдар, 70-жылкыларында ынтымак чайы уюштурушуп, ошондо бир Алланын ыраазылыгын табалы деп, бир сооп табалы деген ниетте бир үй салып берип коюшат, бир жакшы иштерди кылып коюшат. Ошол убакта да ушул Айша мектебинин бир өнүгүп өсүшүнө салым кошобуз деп, ошо бир жардам берип койсок өтө жакшы болот, туугандар. Жана ушул видео менен сөз башкалар менен бөлүшүп, Instagramдан стористериңиздерге чыгарып, Facebook'tan, Instagram'dan таратып, WhatsApp группалар таратып жардам берип коюңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун, туугандар. Дүйнө акырет Аллах таалам баардыгыбызды бактылуу кылган болсун.